ошондуга түк түшүнбөй атам да. Эмне максатты көздөп атабыз дагы, кандай багытта баратабыз. Эгерде Талант Турдумаматович, мына ошого тийиштүү бөлүмгө бересизби, тийиштүү орун басарыңызга бересизби, протоколдук тапшырма берип, парламенттик радионун тагдыры жөнүндө, парламент телекомпаниялар аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу өзүнүн иш чараларын кандай кылып чагылдырат, ушул боюнча бир менимче жогорку кеңешке маалымат берип койсо максатка ылайык болот эле. Бул жакшы эмес. Эгерде радиону дагы жаап салабыз деген болсо, анда өтө туура эмес багыт болуп калат. Ушуну кандай жол менен чечесиздер, кеңешиңиздерди айтсаңыздар. Рахмат. Рахмат. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, бул маалымат чындыкка дал келбейт, анткени бул өзүбүзгө караштуу массалык маалымат каражаттар, бул бизге керек нерсе. Парламенттин радиосу дагы, телевидениясы дагы өз жумуш боюнча иш алып барат. Биздин жумуштарды толугу менен чагылдырат. Ал эми анча-мынча жанакы штаттык бирдиктер кыскарганына байланыштуу кандайдыр бир өзгөрүүлөр болду. Бирок кыскартуу жөнүндө же жабуу жөнүндө ал жерде маселе жок. 5-чи микрофон. Рахмат. Бүтүн Кыргызстан, Эмил Токтошев. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасында тоолуу шартта кыйын катаалда жашаган аймактардагы жашоочуларга пенсияга, зарплатага компенсация төлөө деген мыйзам бар. Бул мыйзам толук кандуу иштебей атат. Ушул жерде мен бир нече жолу көтөрдүм. Башка коллегаларым да көтөрүштү. Бирок кат кетип сөз айтылган бойдон калып калат. Ошондуктан урматтуу төрага, бул көйгөй бир эле Карабул жарайын эмес, башка нарында да, көлдө да, бардык аймактарда ушундай көйгөй бар. Техникалык себеп менен жаңы статусталган айылдар кирбей алган ушул списокко. Ошон үчүн сиз тиешелүү комитетке тапшырып берсеңиз, ал комитет карап токтом жасасын, бул жерден кабыл алып, биз түзмө-түз көзөмөл албаса болбойт. Бир үйдө деле бир балаңа жакшы тамак, бир балаңа жаман тамак бербейсиң да, бирдей карайсың да. Ошон үчүн бул мыйзамды толук көзөмөл албаса болбойт. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, бизде эсептөө палата боюнча мыйзам бар, урматтуу төрага. 3-чү окуудан өткөн комитеттен ошонун бүгүнкү күн тартибине кирип койсоңуз сураныч. Рахмат. Рахмат, эске алынсын. Турдумович, мен процедурныйдан баштайын, анан бүтпөй калсам, өзүмдүн 2 минутумду алам. Значит, бул закон, жайыттар законуна өзгөрүү киргизүү маанисин айтып коюш керек да, эмне деген. Себеби деген көбү берде аны билип билбей туруп добуш берип коюшу мүмкүн. Анын мааниси мындай. Биздин конституциябызда 16-чы биренеси менен 3-чү пункту менен жайыттар жана токойлор менчиктештирүүгө мүмкүн эмес деп тыюу салынган. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргыз Республикасынын жер кодексинде дагы биринчи биренесинде пунктунун 3-үндө жайыттар асылдуулугу төмөн деген терминдин тиешеси жок деп жазылган. Ошол пункт 13-тө. Жайыттарга асылдуулугу төмөн жерлер деген терминдери тиешеси жок деп жазылган. Андан тышкары ошол 4-чү беренесинде 4-чү пункттарда жайыттарды менчиктештирүүгө мүмкүн эмес деп ал жерде дагы конституциянын негизинде тыюу салынган. Эми жайыттарга азыр мыйзамга киргизүүнүн өзгөрүүлөрүнүн мааниси эмнеде? Биринчиси жанагы подмена понятий. Бул жерде эмнени предлагать этип ататтар булар? Асылдуулугу төмөн жайыттар деген түшүнүктү мыйзамга киргизип, жайыттарды асылдуулугу төмөн жерлер деген түргө киргизип, андан соң 2008 жылкы 306 өкмөттүн токтомунун жетекчилик
306 өкмөт токтомунун жетекчиликке алып, жайыттарды өздөштүрүүгө алып, андан ары менчиктеширүүгө жол ачылат. Ошунун эле максаты негизинен бул жанагы жайыттарды менчиктештирүүгө жол ачылуу. Жайыттар жөнүндө мыйзамга бул өзгөрүүлөр киргизүүнүн максаты Конституцияда жана жер кодексинде жайыттарга менчиктеширүүгө тыюу салынгандыгын аттап өтүп, жайыттарды менчиктештирүүгө жол ачуу, иш сатууга даярдоо. Эми жайыттар бул биздин ата бабаларыбыздан калган чексиз баалуу ыйык мурас, өзүңөр жакшы билесиңер. Кыргызстанда сатылбаган ушул жайыттар эле калды эле токойлор. Ошондуктан эгер жайыттарыбыз менчиктеширилген совхоз, колхоздой, завод, фабрикалардай болуп, келечекте жоголуп кетпесин десеңер, бул законду колдооңарды, урматтуу коллегалар, мен барыңыздарды чакырам. Бул өзгөрүүлөрдүн тарыхы азыр айтып атат, былтыры 21-жылы 6-чы созув менен көтөрүлгөндү. Андай эмес. Мунун тарыхы 2016 жылдан бери келе жатат. Бул ЖТЗ-тин эмеси, инициативасы. Ошондо эле 500 000 гектарды менчиктештириш керек деген ошол ЖТЗ-нин эмеси болгон. Муну 2016 жылдан бери утуру ишке ашырганга аракеттенип келет. Муну Атамбаев да өткөргөн эмес. Атамбаевден кийин Жээнбеков да өткөргөн эмес. Азыр эми мына 3-чү эмеси болуп атат. Бул абсолюттук биздин Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына каршы келген. Биздин жана суверенитетибизге, жана улуттук коопсуздугубузга, экономикалык коопсуздугубузга тамырына балта чапкан өзгөрүү бул. Ошондуктан мен сиздерди бардыгыңыздарды чакырып кетемин. Ошого каршы чыгыңыздар, колдобоңуздар ушул законду. Рахмат чоң. Кийинки сөз Төлөбаев Албак Зарлыковичте. Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар, түндө мага Баткенде Лейлек районунда жашаган тарапташтарым чалып атат. Лейлектеги Арка достук айылдарында Бостонов деген олигарх пайда болуптур. Мурунку 2 сайыл өкмөт. Достук менен ошол Арка айылындагы мурунку жердин баарын алып алыптыр өзүнө. Анан ошол жерден элдер кайрылып атат. Эй, Садыр Жапаров, Курманкул Токторалиевич, сенин бийлигиң ушака өтөбү деп. Эми Баткендеги өкмөттүн өкүлү, генеральный прокуратуранын ар жактагы прокурорлор барбы, ушуну бир карап койбойсуңарбы ошол жердеги? Байкуш энелер ыйлап атат. Ошол Бостонов деген коррупционер бүт жердин баарын алып алды достук менен Аркадагы. Балдарыбыз келип ошол жерге үй салганга мүмкүнчүлүгү жок. Бу чек араны ким коргойт эртең деп? Же болбосо ошол анда иштебесе аларды айдап ордуна иштей турган кишилерди албайлыбы? Ошол Баткендеги чек арадагы байкуштардын көз жашын угуп кое турган бирөө барбы бул өкмөттө деп атат. Мына фактылар менен көргөзүп атат ошол жерден. Ушуну бир карап коесуздарбы өтүнүч. Экинчиси, мына Кумтөр Жетөгүз районунда жайгашкан. Күлкүң келет бир четиче Жетөгүздөй, Жетөгүздүн Кызыл суу айылында иче турган суусу жок. Кир суу менен суу ичип атышат. Болбосо ошол жайытында турган Кумтөр Кыргызстанга кандай гана акчаларды берип жардам берип атат. Бир чети күлкүң келет, бир чети ыйлаган келет да. Экинчиси, экономика министрлиги Кумтөрдүн Ысык көлгө түшкөн акчасынан мурун жок болчу 5 жылга 6%, 15 жылга 5% деп жаңы положение алып келип атат. Бул болбойт. Элдер чатак чыгат ал жерде. Өзүнүн акчасынан эптеп ошону алып аткандан дагы процент алгантат бул өкмөт. Акылбек Усенбекович, туура эмес жолдо баратасыз. Элдин акчасын элге калтырып коюңуз. Ал Ысык көлгө түшкөн 1% фонддон түшкөн акчага еще дагы жарымын 50% на соцобъекты, 50% на промышленность, производство деп атат. Ошонун ичинен дагы 5-6% алгантасыңар. Министерство экономикага барып жолугушайын десем, министр бошоп айтат окшойт, ушуну айтайын деген мейлдин оюн айтып атам. Буга барбаңыз. Буга барсаңыз, анда чатак чыгат.
Андан кейін 1 миллиард сомду туризмге бөлөм деп атасыңар. 1 миллиард сомду туристтерге дагы баягы чоң крупный туристик фирмалар алып албасын. Муну деген азыр жаңы өсүп келаткан туристик фирмаларга субсидировать этиш керек или какой-то кредит бериш керек. Баарын эле миллиард туда, миллиард суда деп атабыз, бирок элге жетпей атат да бул. Ошон үчүн сиздерден өтүнүч ушуга жооп протокол парчаны берип коесуз, урматтуу төрага. Рахмат. Саламатсыздар. Алмаз Акунжанович, эки маселе айтайын деп атам. Биринчиси жана жогоруда Эмил Токтакунович бийик тоолуу шартта коэффициенттер боюнча айтып кетти. Биздин Жумгал Кочкор Актала дагы кирет. Билесиздер өзүңүздөр, Кыргызстандын 94%-ын тоолор түзөт. Ушул маселени мындай бир жөнөкөй жалпак тил менен айтсак мындай болуп атат да. Бир көчөнүн башында бийик тоолуу шартта жашап, ошол шарт менен эмгектенип аткандар бар, эмгек өргүсүнө чыгып аткан бар. Ошол көчөнүн аягында Эшматтын үйүндө жок. Кыскасын айтканда, тамаша иретинде айтканда мындай болуп атат айрым айылдарда. Эшматтын аялы Эшматка айтып атат, мурда Ташматка эле тийип алган демдигиче пенсияга чыгып кетмек экенмин депчи. Бул тамаша сөз албетте. Ушул сыяктуу коэффициенттерди теңдөө боюнча биз баягы комитет, тиешелүү комитетке берсек, токтом иретинде чыгарабызбы, кандай кылсак ушуга бир жакшылап көңүл бурсак, бул биринчи маселе. Экинчи маселе, могул баатыр энелер. Баатыр эне баарыбызда бар. Баарыбызды эне төрөгөн, эне өстүргөн. Эненин мээриминдей мээрим жок. Эненин жүрөгүндөй жүрөк, тилегиндей тилек жок. Бирок эне төрөп атканда менин балам кылмышкер болсун, менин балам соттолуп калат деп төрөбөйт бул биринчиден. Эми муну айтып атканым мындай болуп атат. Ооба, мамлекеттик сыйлыктарды жана ардак грамоталар жөнүндө атайын комиссияга чалып дагы байланышып көрдүк тактоо иретинде. Закондо мындай норма жок экен, бирок жергиликтүү бийлик органдарынан өткөрбөй атат. Балаң 18-ке чыккандан кийин соттолуп кетиптир, сизге баатыр эне бергенге болбойт депчи. Эне төрөп атканда баласын соттолот деп төрөбөйт да. Ал 18 жашка чейин баласын асырап багып атпайбы? Өстүрүп атпайбы? Татыктуу тарбия берип атпайбы? 18-ке чыккандан кийин ал бирөөнүн атасы ал бала бирөөнүн энеси же күйөөсү, туурабы? Анан ошого энесине карап, ошол баатыр энени бербей атканы бул өтө осол. Муну ушул жергиликтүү бийлик органдарына катуу тапшырма берилеби, протоколдук тапшырма кылып көзөмөлгө алыныш керек. Жаш энелер бүгүн жетини төрөп алып атат алар. Бирок чымчыктыкындай жашы калган энелер бар. Энелерибизчи. Ошол кишилерге бүгүн баатыр эне берилбей атат да, балаңдын соттуулугу бар экен дегендер бул ар бир райондо кездешет. Бул негизинен закондо андай норма жок, чындап айтканда. Комиссиядан сурадык, бизге келсин, карайбыз деп атат комиссия. Бирок жергиликтүү бийлик органдарынан өтпөй атат. Ушуну көзөмөлгө алынышын суранат элек. Рахмат, мен айтайын деген ушул эки маселе. Рахмат. Алмаз Акунжанович, ушул боюнча да бир тактап берсеңиз, анткени маселе адилеттүү көтөрүлүп атат. Бир топ кайрылуулар бар. Биздин дарекке дагы ошондон бир иретке келтирсек. Тиешелүү протокол тапшырманы дагы комитетке беребиз. Рахмат. Кийинки сөз Икрамов Тазабек Икрамовичке берилет. Рахмат төрага. Урматтуу Алмаз Акунжанович, 2022 жылы 14 мартында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин социалдык саясаттар боюнча комитетинде жыйынында жалпы билим берүү уюмдары мобилдик телефонду билим берүү максатында пайдаланууга тыюу салуу жөнүндө маселени көтөрдүм. Комитет бул маселе боюнча тиешелүү чечимдерди даярдады. Министрлер кабинетине жөнөтүлөт. Бул чечимдин аткарылышын өзүңүз көзөмөлгө алыңыздар. Себеби бул тууралуу кайра биз май айында сиздерден ушул маселени канчалык аткарылып атканын сурайбыз. Чечим чыккан. Мен сиздин колуңузга да берем бул маселени. Чечимде андан сырткары мына ушул жерде балдардын коопсуздугу боюнча телефондору жоголбош боюнча ар бир класста жеке ар бир класста өздөрүнүн кутучалары болуш керек, телефонду кое турган. Ушунун ишти аткарылышты өзүңүз көзөмөлгө алсаңыздар. Ошондой эле дагы мен өткөндө протоколдук тапшырма берип,
Евразиялык экономикалык аймактагы биздин мына бүгүнкү күнү союзду билесиздер, мына ошол жерде иштеп жаткан адамдар боюнча, ошолар ишти алып бара албайткан боюнча маселени көтөрдүм элем. Ошол жерде чоңдор 500-600 миңден ашык айлык алып, бир маселени чечкен жок. Мына Казакстанда бүгүнкү күнү күндөн күнгө каттуу талаптар. Ошол жерден эч кандай бизге кире турган товарларды, же болбосо бизден чыга турган товарларды өткөзбөй жатат. Эмнеге отурат? Мен сиздерге протокол тапшырма бердим элем. Эч кандай жооп болгон жок. Март айында ушул жерге келип парламентке отчет берсин дедик элек. Иштей албайбы, жумуш ордунан бошотуу маселесин көтөрдүм элем. Бул деген мына кымбатчылыктын бардыгы ушундан келип атат да. Эртең мындай ошол жерде чече албай, мына бүгүнкү күнү мамлекетке, элдерибизге кыйынчылыктарды алып келип, мамлекетти туңгуюкка алып барып атпайбы? Эмне үчүн ошол жерге мындай чече турган адамдарды алып барбайсыздар? Сүйлөшө ала турган адамдарды алып бара албайсыздар? Же болбосо биз ушул союзга киргенибиздин эмне себеби? Анда бул союздан бизге пайдасы болбосо, мына ушул боюнча мага жоопту берип, эмне болуп атасыздар? Урматтуу төрага, мен өткөндө протокол тапшырма бердим ушул маселе боюнчачы. Чечели ушуну. Ал жерде бир үнү катып, чече албагандан кийин Кыргызстандын кызыкчылыгын коргой албаган адамдар эмне үчүн отурат бүгүнкү күнгө чейин? Таныш, билиш, жердеш деген токтотуш керек да. Сөзсүз эле ал жерге апарып иштетпеш керек аларды. Рахмат. Тиешелүү протокол тапшырма берилсин. Маселе адилеттүү көтөрүлүп атат. Анткени жакында Россия Федерациясында миграция тармагындагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизилди. Биз дагы Россия Федерациясына барганда ушул маселелерди талкуулап, бир топ өзгөрүүлөр андан кийин болду. Жанакы көрсөтүлгөн жанакы шарттар бир аз өзгөртүлүп, анан жеңилдетилди да. Бирок бул маселе түздөн түз ушул Евразиялык биримдиктин ичинде иштеп аткан, биздин мамлекеттин кызыкчылыгын көрсөтүп аткан биздин ошол өкүлдөргө дагы тиешелүү тапшырмалар берилсин. Алмаз Акынжанович, ошол бирдиктин аркагында тиешелүү маселени көтөрсүн. Тиешелүү протокол тапшырманы беребиз. Бул жөнүндө расмий жоопторду күтөбүз. Кийинки сөз Осмонов Айбек Жапаровичка берилет. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар? Менде мындай суроо бар да, президенттин өкүлү сизге. Биз бул жерде депутаттар канчалаган элдин көйгөйүн көтөрүп чыктабыз, айтып жатабыз. Сиз жазып жатасыз. Ошону дээрлик бир 5% да чечилбей келет да ушул күнгө чейинчи. Же биз депутаттар айткандан чарчабадык, сиз же жазгандан чарчабадыңыз да. Биз айткан нерселердин бир 5% да чечилбей келет ушул күнгө чейин. Мисалы мен ушу өзүм эле пример калтырган болсом, канчалаган көйгөйлөрдү көтөрдүк, болсо 5% чечилди. Эми биз элди аралап жүрөбүз, элдин өкүлүбүз, элдин үнүн жеткиришибиз керек, көйгөйүн жеткиришибиз керек. Ошон үчүн келгенбиз. Бул аткаруу бийлиги, урматтуу төрага, булар жазат, эч кандай бул результат жок да. Эми өзүңүздөр билесиңер, бизде эң көйгөйлүү маселелердин бири элдин талабы бул жанагы эле мектеп, бала бакча, жол, суу маселеси. Эң көйгөйлүү маселе ушулар. Канча депутаттар көтөрүп айтты, бири да чечилбей келет да. Эми ошондой болсо дагы мен үмүт үзбөй айтып кетейин. Бишкек шаарынын жакка белинде Ала Тоо жаңы конушунда номер 82 мектеп бар. Урматтуу президент өкүлү жазып алсаңыз, номер 82 мектеп. 3500 бала окуйт. 400 миңди окушат. Эң көйгөйлүү нерсеси башталгыч класстагы окуучуларыбыз жер төлөсүндө окушат экен. Бул эмне деген нерсе? Биз 21-кылымда жашасак, Бишкек шаары Кыргызстандын столицасы болсо, ошол жерде жер төлөдө биздин башталгыч класстарыбыз окуп жатса, карашыбыз керек да муну. Тоолуу райондорду айтпай эле койлу. Айткан менен чечилбейт экен. Ушул маселени урматтуу төрага протокол тапшырма берип койсоңуз, тез арада
бир жагына чечип беришsin. Себеби ал жерде баштагыч класстар жертөлөбөй окушат. Президент өкүл жазып алдыңыз да сиз. Жана ошондой эле мен айтып кетем. Ушул биз депутаттар берген суроолорду сиз дагы ушул өкмөт башчыга жеткирип, чечүү жолдорун ыкчам карап чыкса. Себеби чындыгында азыр элде бизде кыйынчылык болуп жатат. Көптөгөн маселелерди көтөрүп атабыз, эч кандай чечилбей жатат. Мектептер ошол эртең сентябрда бир да мектеп ачылбайт деп отурган болсо, Акылбек Сөнбекчи сөз берген. Ошол куруучуларга жардам беребиз, көтөрүп беребиз, материалдар кымбаттап кетти, башка болду деп эч кандай чечими жок ушул күнгө чейин. Жана ошондой эле бала бакчалар боюнча, жол, суулар боюнча мындай отурбай турган болсок болбойт. Жазгы талаа иштери боюнча дагы жакшы көңүл бурулбады. Эртең көрөбүз күздө кандай болот экенин. Кыштан бери айтып келдик биз.